Негизинен бардык нерселер ниетке жараша болот тууганым. Келиңиз, кичине бир убакытка ниетиңизди, о Кудайым, жакынкы арада мага да ушундай үй насип кыла көр деп түздөп туруңуз. Мен сизге бүгүнкү сатылуучу үйдү тааныштырып берейин. Сатыла турган үйүбүз Арча Бешикте, Алты Түтүн көчөсү 62-даректе жайгашкан. Жеринин жалпы аянты 4 сотак, ал эми үйдүн жалпы аянты 170 метр квадрат. Суусу бар, свети трехфазка, центральный канализациясы бар, газ кирген. Мектеп, балабакча, мечит деле пошаговой доступности жакынкы аралыктарда. Үйдүн баасы 320 миң доллар деп коюлуп атат. Дагы сүйлөшүү жолдору болот, ээси менен түзмө-түз байланышасыздар. Сиздер биздин сатылуучу объектке келиш үчүн ушул кенен болгон Чортойкова көчөсүнүн Эртайлак көчөсү кесилиши болуп калат. Эртайлак көчөсү менен бир 200-300 метр жүрсөңүздөр дагы бир көчө болот. Ошо көчө менен сол тарапка киресиздер и 100 метрден кийин оң жакта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул өзүңүздөр көрүп тургандай сатылуучу объекттин сырт жактан көрүнүшү. Ушундай атайын автоматтык түрдө ачылып жабылуучу дарбазалар орнотулган. Тегерек четинин баары бийик болуп, песколок менен тосулган. Жана ошондой эле белгилеп кетчү нерсе, бул үй жайгашкан жердеги көчө тарабы ушундай болуп бөлүнгөн. Кармашка деп коебузбу, семерка деп коебузбу. Кыскасы, кичинекей балдарыңыз чыгып ойноо үчүн эч кандай бир кооптуу жагдай жаралбайт. Корого киргенибизде эле көзгө сразу көрүнүүчү бул атайын таманташтар, орусча айтканда брусчатка. Брусчатканда арзан эмес, жакшы сапатта, кымбатынан коюлуптур. Жана ошондой эле кородо оң жак, сол жагы ушундай атайын жашыл зона үчүн калтырылып, кымбат ушундай арчалар, туялар дагы отургузулган. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Забордун түптөрү дагы ушундай арчалар, туялар орнотулуп, жашыл зона. Жана ошондой эле бул жерде беседка экен. Негизинен бул жерди очоккана үчүн каралган экен. Бул жака бардык суулары, бардыгы эле иши кылып очоккана салуу үчүн эмне керек болсо баары уже киргизилген. Бул жака сиздер келечекте өзүңүздөр каалагандай кылып, өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша очоккананы салып, ушул үйдү той кыласыздар, деги эле жакшы сонун күндөрдү ушул очокканадан өткөзөсүздөр. Бул жак болсо сырткы ажаткана экен. Сырткы ажаткана дагы центральный канализацияга кошулган. Ээси бардыгын бүтүрүп берем деп атат. Негизи уже установкасы деле бүтүптүр. Ал эми үй салынганда дагы кошуналар менен болгон границалар дагы 1 метрден ашык ушундай орундуктар калтырылып, сонун деңгээлде салынганда, мындайча айтканда сапат. Ушул тепкич аркылуу биз ушул жаркыраган үйүбүзгө киребиз. Кирип баратканда өзүңүздөр байкагандай, тепкичтери дагы кымбат гранит таштардан басылган. Жана ошондой эле мына көрүп турганыңыздарда үйдүн фундаменти дагы сыртынан атайын ушундай керамический жакшы сапаттуу плита дейбизби, эмне дейбиз, ошондойлор менен капталган. Жана ошондой эле үйдүн сырты дагы өзүбүздүн өндүрүш болуп эсептелет экен. Качествосунан мындай кооздук жактан дагы сонун. Негизинен үй 1,5 кирпич болуп салыныптыр. Ошол 1,5 кирпичтин сыртынан дагы жылууланып, анын сыртынан дагы ушундай болуп кооздолуп жасалган. Кирип баратканда эле өзүңүздөр көрүп тургандай брондолгон эшиктер, жакшы сапаттуу эшиктер коюлган. Киргенибизде эле бизди ушундай кичинекей коридор күтүп турат. Бул жака сиздер келечекте кийимиңиздерди коюу үчүн атайын шкафтарды орнотуп алсаңыздар болот. Жеринин баары үй 1-2 кабат теплый пол болгон, водяной теплый пол болгон. Биз киргенде эле ушул сол жака келе турган болсок, бул жер сиздер конокторуңарды жакшылап тосуп алуу үчүн залыбыз каралган. Ал эми биз залдан чыгып маңдайдагы эшикти ача турган болсок, бул жакта 1 кабаттагы душ жана ракайнабыз каралган. Бул жерден түз өтүп келе берсек эле бул жакта ажатканыбыз өзүнчө каралган. Байкасаңыздар, душ менен совместный эмес. Жана ошондой эле бул жерде бизде үйдүн жүрөгү болуп эсептелген газ системасы. Мындайча айтканда, үй газ менен жылыйт. Ал эми ушул жерден эле биз оң жака кире турган болсок, атайын кожойкелерибиз үчүн ушундай кенен кухнябызда каралган, газы өткөзүлгөн. Бул жакта бардык керектүү нерселери каралган. Дагы бир жолубузду ниетибизди түздөйлү, Аллахтан уялбай эле сураналы, о Кудайым ушундай үй насип кыла көр деп. Бул жер болсо, экинчи этажга чыгып бараткандагы тепкич, тепкичтин дагы бул жыгачтары атайын жангак, орусча айтканда орех жыгачтары менен сапаттуу болуп бүтүрүлүптүр. Экинчи кабатка көтөрүлгөнүбүздө эле бизди ушундай кенен мындай орундук тосуп алат. Ушул жерден эле биз сразу сол тарапка кире турган болсок, ата-энелер уктоочу бөлмө, мындайча айтканда мастер спальня. Бул жак атайын спальняда ушул атайын кийимдериңиздерди коюп жайгаштырыш үчүн да орундук каралган. Эле бул үйгө ремонттон жакшы материалдарды колдонгондору байкалып турат бардыгы. Бул бөлмөбүз дагы бир балдар уктоочу бөлмө болуп эсептелет экен. Обойлору дагы качественный, сонун абалда.
Ушул балдар уктоочу бөлмөгө жанаша эле дагы бир бөлмөбүз бар. Бул дагы кааласаңыздар спальня, кааласаңыздар муну дагы детский спальня кылып койсоңуздар болот. Баса белгилеп кетчү нерсе, өзүңүздөр байкагандай, биринчи кабат, экинчи кабат бардыгында четырехкамерный, мындай мыкты сапаттагы панорамный терезелерибиз да каралган. Ушул эки балдар уктоочу бөлмөнүн жанында эле бизде экинчи кабаттагы душ жана ошондой эле ажатканабыз дагы каралган. Эгерде ушул үй сиздин көңүлүңүздөн чыккан болсо, баасы $320,000 деп коюлуптур. Дагы сүйлөшүү жолдору болот экен. Менин оюмча өзүнүн сапатына жараша сонун эле баа коюлду деп ойлойм. Тем более район Арча Бешик. Ээсинин номери 0508 777 444.